экинчи темабыз бул укуктун негизги формалары же укуктук булактар деп аталат. Бул темада биз мамлекет тарабынан кабыл алынган жана орнотулган эрежелер кандай формага келтирген, кандай бир калыпка келтирилгенин кыскача түшүнүк бергенге аракет жасайбыз да. Эми укуктун формасы деген эмне? Бул укуктун кыргызча айтканда калыбы. Укуктун белгилүү бир жазылуу түзүлүшкө ээ болгон абалы. Кээ бир мамлекетте албетте укук мындай аң сезимде калыптанат. Бул мамлекеттер бир канча 100 жылдан бери ыраттуу түрдө өнүгүүнүн натыйжасында кээ бир эрежелерди баягы укуктук эрежелерди салттык эрежелерге айланткан мамлекеттер болуп саналат. Мисалы үчүн мындай мамлекеттерге Улуу Британия аралдары алсак болот. Анткени ал жерде 1215 жылда биринчи жолу ошол мыйзам кабыл алынган бул мамлекетте. Улуу эркиндиктин хартиясы деп аталат. Мына ошол мыйзам кабыл алынган учурдан баштап мамлекетте кээ бир иш аракеттер баягы бир эле жазылуу түрдө эмес, кыймыл аракет түрдө адамдардын аң сезимине калыптануунун натыйжасында алар баягы мамлекеттен бир укуктук статус алган да. Мына ошондуктан салттык кээ бир мамлекеттерден тышкаркы бүгүнкү заманбап мамлекеттердин бардыгында укук белгилүү бир жазылуу бир формага келтирилген. Мына ошондуктан биз 3 негизги суроонун алкагында бүгүнкү күндө түшүнүк бергенге аракет жасайбыз. Биринчи сурообуз бул укук формасынын же болбосо укуктук булактардын негизги түшүнүгү. Укук формасы бул булактары бир эле түшүнүктү берет. Экинчиси бул нормативдик укуктук актылардын түрлөрү, кандай түрлөргө ээ болуп саналат. Ал эми үчүнчүсү бул ченемдик укуктук актылар жана алардын түрлөрү, же болбосо мыйзамдуу укуктук актылар жана алардын түрлөрү болуп саналат да. Эми Кыргыз Республикасында укуктук булактардын негизги кандай өзгөчөлүктөрү бар? Кыргыз Республикасы баягы жаңы заманбап шартта өтө эски мамлекет болбогондуктан кандайдыр бир калыптанган мындай мемеге калыптанган укуктук адаттарга биз бүгүнкү күндө ээ эмеспиз да. Бирок келечекте кээ бир укуктук адаттар, кээ бир адаттар бардык коомдун бардык бөлүгүнө туура пайда келтирсе, туура пайда алып келе турган болсо, же туура мамиле жасала турган болсо, алар мамлекет тарабынан санкцияланып кабыл алынуу менен белгилүү бир укуктук баалуулукка ээ болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө кээ бир укуктук адаттар бар, алар укук тарабынан бекитилген. Мисалы үчүн үчтүк айып. Бул баягы эгер бир адам башка адамга зыян келтире турган болсо, материалдык уурулук кыла турган болсо, анда эмне үчтүк айыпка жыгылат. Бул кыргыздардын баягы эски тарыхынан бери калыптанган бир жазанын түрү. Жаңы мыйзамдарда бул үчтүк айыпка бир мамлекеттик баа берилүү менен ал мыйзам абалына келтирилген да. Үчтүк айыптын мааниси эмне? Эгерде адам башка адамга материалдык зыян келтирилсе, анда үчтүк айыпка жыгылат дагы. Ошол келтирилген зыян 3кө көбөйтүлөт. 2 эсеси бул жабыр көргөн адамга төлөнөт, да 1 эсеси мамлекеттик бюджетке төлөнөт. То есть мамлекеттик казынага төлөнөт. Ошонун натыйжасында адам зыян көрсөтүү менен баягы жаза алгандыктан кийинки кезекте андай адамдар башка адамга мындай зыянды келтирбегенге аракет жасайт да. Ошондуктан Кыргызстанда дагы бүгүнкү күндө улуттук баалуулугубузду эске алуу менен кээ бир адаттарга юридикалык баягы баа берүү процесси башталды десек болот. Эми бул бизде мындай укуктук адаттар саналуу гана түшүнүккө ээ болуп саналат. Саналуу гана мындай өзгөчөлүктөргө ээ болуп саналат. Бирок негизинен укуктун булактары
Кыргызстанда бир канча түргө бөлүнөт. Эң негизги укуктун булагы бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдары. Кыргыз Республикасындагы мыйзамдар бул укуктун жалпы эрежелерди аныктоочу жана жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган өзгөчө тартипте кабыл алынган бир ченемдик акт болуп саналат. Кыскача бир аныктама бере турган болсок, мыйзамдар мамлекеттин эң жогорку өкүлчүлүк органы, парламент, Кыргызстанда жогорку кеңеш тарабынан же болбосо эл тарабынан референдум аркылуу гана кабыл алынган, өлкөдөгү өзгөчө адамдардын ортосунда өзгөчө карым катнашты жөнгө салуучу эрежелердин системасы болуп саналат. Эми мыйзамдардын кандай өзгөчөлүктөрү бар? Биринчи мыйзамдын өзгөчөлүгү, мыйзам эки жолдо гана кабыл алынат. Биринчиси парламент тарабынан кабыл алынат, экинчиси бул референдум аркылуу гана кабыл алынат. Парламент тарабынан кабыл алынган мыйзамдар албетте өтө көп. Анткени бул өлкөдөгү мыйзам кабыл алуунун эң бир эффективдүү жолу. Эмне үчүн парламент тарабынан кабыл алынат? Анткени парламент бул Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши Кыргыз элин жогорку бийликте өкүлдүк функциясын аткарып турган эң жогорку бийлик органы болуп саналат. Ошондуктан парламентти Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешин эл тарабынан шайлоо менен, элдин катышуусу менен түзүлгөндүктөн, элдин атынан эл үчүн баягы негизги эрежелерди кабыл алуучу, негизги эрежелик базаны түзүүчү мамлекеттик орган болуп саналат. Ошондуктан Кыргыз Республикасындагы эң негизги мыйзамдар бул Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан орнотулат экен да. Эми экинчи бирок эң негизги мыйзамдардын кабыл алуучу түрү бул референдум. Референдум эмне деген түшүнүккө келет? Бул мамлекеттик маанилүү маселени жалпы элдин добушу менен чечүү. Дагы бир жолу кайталайм. Референдум бул мамлекеттик өлкөдөгү эң негизги маселени жалпы элдин катышуусу менен, же болбосо жалпы элдин добушу менен чечүү жолу болуп саналат. Ошондуктан кайсыл мыйзамдар референдум аркылуу кабыл алынат? Негизинен Кыргыз Республикасында билесиздер, конституция референдум аркылуу кабыл алынат. Кээ бир саясатчылар жана юристтер, саясаттануучулар айтып атышат, айткан пикирлер бар. Конституцияга өзгөртүүлөр парламент менен аркылуу деле киргизсе эффективдүү болот эле дегенчи. Бирок эмне үчүн референдум аркылуу конституция же негизги мыйзамдар кабыл алынат? Анткени бул мыйзамдарда жалпы калктын кызыкчылыгын баягы эске алуучу мыйзамдар. Экинчиден, конституция бул бир эле укуктук статустагы же болбосо укуктук маанидеги расмий мыйзам эмес. Конституция эң ириде бул идеологиялык мыйзам. Анткени конституция өлкөнүн түзүлүшүн, мамлекеттин түзүлүшүн жана коомдун өзгөчөлүгүн, ошондой эле коомдун жалпы кызыкчылыгын колдоо менен мамлекетти бир баягы уюштуруп турган эң негизги ыйык мыйзам болуп саналат да. Ошондуктан конституциянын идеологиялыктагы ролу өтө чоң болгондуктан, идеологиялык мааниси чоң болгондуктан, бул жерде жалпы элдин катышуусу аркылуу кабыл алынышы ага кошумча бир идеологиялык маани жана юридикалык маани, то есть маанилүүлүк берилиши үчүн. Эми мыйзамдардын дагы бир өзгөчөлүгү, мыйзамдар жеке адамдын жана коомдун кызыкчылыгын жеткиликтүү канааттандыруу үчүн коомдук турмуштун орчундуу жагдайларын жөнгө салууга багытталган да. Бул эмне деген түшүнүккө келет? Мыйзам аркылуу биз коомдогу бардык мамилелерди, бардык иш аракеттерди жөнгө сала албайбыз. Анткени биз күнүмдүк турмушта ар түрдүү кыймыл аракетте, ар түрдүү баягы мамилелерде болушубуз мүмкүн. Алардын бардыгын ийне жибине чейин мыйзам тарабынан жөнгө салуу мүмкүн эмес. Бирок
коомдогу орчундуу болгон жагдайларды мыйзам тарабынан жөнгө салынат. Мисалы үчүн эң жөнөкөй үй бүлөлүк бир турмушту ала турган болсок, күндүк үй бүлөдөгү үй бүлө мүчөлөрү, ата менен эненин, балдар менен ата эненин ортосундагы мамиле бул диний эрежелердин, атайын моралдык эрежелердин, же болбосо ошол үй бүлөдө калыптанган эрежелердин негизинде жөнгө салынат. Бирок качан үй бүлөлүк мамиле маанилүү бир этапты баштаганда, мисалы үчүн бала төрөлгөндө баланын төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүк бул мыйзамдын негизинде берилет. Же болбосо үй бүлө түздүшүндөгү нике атайын мыйзамдын негизинде берилет. Үй бүлөдө ажырашуу окуясы боло турган болсо, бул атайын мыйзамдын негизинде ишке ашырылат. Үй бүлөдөгү мурас, анын мураскерлерден калтырыла турган болсо, ал дагы баягы атайын мыйзамдын негизинде ишке ашырылат. Ошондуктан үй бүлөлүк мамилени мисалга ала турган болсо, күнүмдүк турмуш бул биздин күнүмдүк калыптанган эрежелердин натыйжасында моралдык, салттык, адаттык эрежелердин жөнгө салынса, ал эми үй бүлөдөгү мамилелер белгилүү бир этапта ал мыйзам тарабынан башкарылат. Бирок бардык мамилелер баягы мыйзамдын катышуучуларынын укуктары жана кызыкчылыктары бузулбашы үчүн белгилүү бир баягы рамкага, белгилүү бир чекке мыйзам тарабынан келтирилген да. То есть жөнгө салынат. Эми мыйзамдын дагы бир өзгөчөлүктөрү, бул мыйзам өзгөчө тартипте кабыл алынат. Анткени мыйзамдын өзгөчө тартипте кабыл алынышы деген мыйзамда өтө көп мамиле, то есть мыйзам жалпы коомдун өзгөчө мамилелерин жөнгө салгандыктан мыйзамдын катышуучуларынын белгилүү бир субъектилеринин эмнеси бар, ал жерде кызыкчылыктары, эркиндиктери жана милдеттери камтылган да. Мына ошондуктан мыйзам, то есть укуктук мамлекеттеги коомдо укуктук мамлекеттеги укуктун башкаруусундагы эң бир баягы ажырагыс принциптердин бири бул адилеттүүлүк принциби. Же болбосо тең салмактуулук. Анткени мыйзамда ар бир субъектинин укуктары, кызыкчылыктары, милдеттери тең салмактуу орнотулуш керек. Бул эмне деген түшүнүккө келет? Мисалы үчүн бир мыйзамда катышуучулар жөнөкөй адам жана мамлекеттик кызматчы же коомдук уюмдар боло турган болсо, ар биринин укуктары, ар биринин милдеттери, ар биринин кызыкчылыктары ал жерде таразага так салынгандай, таразада коюлгандай бирдей болуусу зарыл. Бирөөнүн да укугу жогору же болбосо төмөн болбоосу зарыл. Эмне үчүн? Анткени бул баягы укуктардын тең салмактуулугу бузула турган болсо, келечекте бир тараптын экинчи тарапка жасала турган кыянаттык мамилесине алып келиши мүмкүн. Мисалы үчүн эң эле жөнөкөй, мисалы жолдо жүрүү эрежесин айдоочу бузган учурда, ал жерде аны тескей турган мамлекеттик орган бул мамлекеттик баягы автоинспекция болуп саналат. Биз бирок ошол тескөө учурунда эле бир мамлекеттик органга же болбосо айдоочуга көбүрөөк мындай кызыкчылык же болбосо укук берип, башкасынан көбүрөөк азыраак укук же болбосо азыраак баягы эркиндик бере турган болсок, анда то есть укуктарын чектей турган болсок, анда бул жерде тең салмактуулук бузулат дагы, укуктан кыянаттуулук менен пайдалануу орун алышы мүмкүн. Эми мыйзамдар мамлекет тарабынан башкарылгандыктан, мыйзамдарды башка мамлекеттик органдар тарабынан бекитүүгө же жоюуга болбойт. Себеби ар бир өлкөдө мыйзамдар өлкөнүн расмий органдары менен, расмий органдарынын ишмердүүлүгүнүн натыйжасында кабыл алынат. Ал эми башка мамлекеттин мыйзамдары же болбосо башка мамлекеттин укуктук эрежелери бир мамлекетте баягы юридикалык, башка бир мамлекетте юридикалык күчкө ээ болуп саналбайт.
Демек, мыйзам дегенде биз эмнени түшүнөт экенбиз? Мыйзам бул жогорку мамлекеттик өкүлчүлүк орган тарабынан же жалпы калктын катышуусу референдум менен өзгөчө тартипте кабыл алынган жогорку юридикалык күчкө ээ жалпыга бирдей жана милдеттүү эрежелерден топтом болуп саналат. Эми бүгүнкү күндө мыйзамдардын да түрлөрү бар. Мисалы кээ бир мамлекеттерде мыйзамдын бир канча 5-6 түрү бар болуп саналат да. Бирок Кыргыз Республикасында мыйзамдардын кандай түрлөрү бар? Буга сиздердин көңүлүңүздөрдү бурмакчымын. Мыйзамдардын түрлөрү төмөнкү түрлөргө бөлүнөт. Биринчиси бул конституциялык мыйзам. Конституция. Кыргыз Республикасынын конституциясы. Кыргыз Республикасынын конституциясы Кыргыз Республикасынын негизги мыйзамы болуп саналат жана бардык кабыл алына турган мыйзамдар, ченемдик актылар конституциянын негизинде кабыл алынат. Конституция жана айтып өткөндөй укуктук функцияга ээ, укуктук негизги документ. Андан кийин конституция ошол эле учурда идеологиялык саясий да документ болуп саналат. Конституциядан кийинки бул конституциялык мыйзамдар же болбосо конституцияны баягы конституциянын эрежелерин мындай чечмелеп конституциялык эрежелерди дагы кеңирээк түшүндүрмө берүү менен ишке ашырылуучу конституциялык эрежелерди ишке ашырууга багытталган мыйзамдардын түрү болуп саналат. Мисалы Кыргыз Республикасында мындай мыйзамдарга Кыргыз Республикасын шайлоо жөнүндө мыйзамы, президенттин шайлоо жөнүндө мыйзам жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдарды алууга болот. Эмне үчүн булар конституциялык мыйзам деп аталат? Анткени конституцияда ошол президенттик эле шайлоону ала турган болсок, президенттик шайлоонун кантип уюштурулушун, кантип жүргүзүлүшүн, кантип ишке ашырылышын конституцияда биз кеңири эрежелерди орното албайбыз. Бул учурда конституцияны эбегейсиз чоң бир документке айлантып алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан конституцияда шайлоонун негизги принциптери, шайлоонун негизги шарттары жана кандидаттарга, шайлануучу кандидаттарга болгон талапкерлерге болгон негизги талаптарды гана орнотот. Ал эми ошол талаптарды чечмелөө менен президенттик шайлоо кандай жолдо өтүш керек, кантип дайындалыш керек, ал кайсыл этаптардан турат жана жыйынтыктарын кантип чыгарыш керектиги жөнүндөгү бардык эрежелерди чечмелеп, ырааттап, баягы тактап турган бул Кыргыз Республикасынын президенттин шайлоо жөнүндөгү мыйзам болуп саналат да. Ошондуктан конституциялык мыйзамдар бул конституциялык эрежелерди түздөн-түз чечмелөөгө багытталган, аны жөнөкөйлөтүүгө багытталган, анын принциптерин ишке ашырууга багытталган мыйзамдар болуп саналат. Экинчи мыйзам бул жөнөкөй мыйзам деп бөлүнөт. Же жөнөкөй мыйзам бул өзүнүн аты атап тургандай жөнөкөй мыйзамдар эмес. Бул эмне үчүн жөнөкөй мыйзамдар деп аталып калган? Анткени бул мыйзамдар баягы мамлекеттердин калыптанышынан бери, тарыхтан бери мыйзам катары кабыл алып калган, же болбосо адамдардын табигый турмуштан алынган мыйзамдар болуп саналат да. Мисалы үчүн кайсыл мыйзамдар кирет? Буга Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодекси. Эмне үчүн жөнөкөй мыйзам деп аталат? Орусчасы бул обычный закон деп аталат. Анткени бул кылмыш жана жаза адамзат тарыхынан бери эч качан жоголбогон бир өнөкөт болуп саналат да. Же болбосо жарандык Кыргыз Республикасынын кодекси. Жарандык мыйзам адамдардын ортосуна мүлктүк мамилени жөнгө салгандыктан, мүлктүк мамиле бул тарыхтан бери тынымсыз уланып турган, тынымсыз токтобогон бир мамиле болуп саналат. Ошондуктан бул жөнөкөй мыйзамдар деп аталат. Бирок жөнөкөй мыйзам дегенде эмнени түшүнөбүз? Жөнөкөй мыйзам бул коомдогу эң орчундуу маселелерди жөнгө салып турган, коомдогу көнүмүш адатка айланган маселелерди же болбосо коомдук мамилелердин тармагын жөнгө салып турган парламент тарабынан кабыл алынган мыйзамдар деп атайбыз. Эми мыйзамдардын дагы үчүнчү түрү бул
өзгөчө кырдаалдар мыйзамдар деп аталат. Өзгөчө кырдаалдар мыйзамдар бул мамлекетте кандайдыр бир согуштук абал же болбосо мамлекетте бир апаат болгондо, мамлекетте кандайдыр бир тополоңдор болгондо, мына ошол өзгөчө кырдаалдар мыйзамдары, өзгөчө кырдаалдык мыйзамдар кабыл алынат. Өзгөчө кырдаалдык мыйзамдын эмне айырмасы бар? Мамлекет бул мыйзам ченемдүү нерсе дайым эле ыраттуу өнүкпөйт. Кээде мамлекет бир төңкөрүшкө учурашы мүмкүн. Кээде бир эпидемияга, кээде бир баягы сел каптоо, жер титирөө же болбосо кээде мамлекет башка мамлекет менен согуштук абалга кабылышы мүмкүн. Бул мамлекеттик тарыхта мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мына ошол учурларда ошол мамлекеттин ошол өзгөчө абалдан, апаттык абалдан чыгыш үчүн дайым эле конституциялык режимдин шартында чыгуу мүмкүн болбой калат. Анткени абал өтө башка. Биз муну билесиздер 2010-жылы түштүк окуяларында көрдүк. Ал жерде эмне улуттар ортосундагы кагылышуунун натыйжасында бир канча үйлөр өрттөнүп, мамлекеттик органдар өзүнүн функциясын толугу менен ишке ашыра албай калды. Ошондуктан ал жерлерде өзгөчө абалдар орнотулуу менен убактылуу түрдө адамдардын баягы түнкү убакта жүрүүсү чектелди. Түнкү убактарда баягы коомдук жайларда болушу чектелди да, түнкү убактарда. Жана башка баягы топтолуп бир жерде уруксатсыз түрдө митингдерди жана башкаларды өткөрүүсү чектелди, жана башка. Ал эми күнүмдүк турмушта булардын бардыгы эркин болуп саналат. Түндү чыгасыздарбы, же болбосо күндүзү чыгасыздарбы көчөгө, же топтолуп митинг өткөрөсүздөрбү, демонстрация өткөрөсүздөрбү, бул жарандар үчүн эркин. Ал эми өзгөчө кырдаалда ошол кырдаалдан чыгып кетиш үчүн белгилүү мамлекеттин тарабынан шарт орнотулат да. Мисалы, согуштук абалда бул эмне болуп саналат? Жашы 17-18 толтуруп, 18ден жогору болгон жарандар, алар мекенди коргоого милдеттүү болуп саналат жана алар үчүн мобилизациялоо иш аракеттери башталат. Эпидемиялык абал түзүлө турган болсо, ошол эпидемия болгон жердеги адамдардын жүрүшү, то есть басып жүрүшү, кирип чыгышы, машина менен кирип чыгышы, жөө кирип чыгышы белгилүү деңгээлде чектелет. Ошондуктан биз мына ошол өзгөчө абалдагы өзгөчө тартипти орнотуучу мыйзамдардын түрлөрүн биз өзгөчө абал мыйзамдары деп аталат. Бул мыйзамдардын өзгөчөлүгү эмне? Бул мыйзамдардын биринчи өзгөчөлүгү убактылуулугу. Ошол өзгөчө кырдаалдан чыгып кеткен учурдан кийин бул мыйзамдар өзүнүн юридикалык күчүн жоготот. Экинчи өзгөчөлүгү эмне болуп саналат? Өзгөчө кырдаалдар мыйзамдары орнотулганда адамдардын кээ бир конституциялык укуктары, кээ бир конституциялык эркиндиктери өзгөчө абалдан чыгып кетиш максатында чектелет экен. Жана үчүнчүсү өзгөчөлүгү мамлекеттик органдарга жана мамлекеттик кызмат адамдарына убактылуу түрдө өзгөчө абалдан чыгыш үчүн кошумча ыйгарым укуктар жана кошумча милдеттер берилет. Мына ошондуктан мына мыйзамдардын мына ушул Кыргыз Республикасында 4 негизги баягы түрү, то есть бар болуп саналат да. Эми кийинки укуктун булактары. Демек, биз эмнени түшүндүк бул жерден? Бул жерден мыйзам укуктун негизги булагы бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдары. Жана мына ошол мыйзамда орнотулган эрежелер болуп саналат. Эми мыйзамдардын дагы кандай өзгөчөлүктөрү бар? Мыйзамдардын көлөмү. Мыйзамдар башка ченемдик актыларга караганда, мисалы указ, буйрукка караганда чоң бир көлөмгө ээ болуп саналат да. Мисалы Кыргыз Республикасынын конституциясы 114 статьядан турса, ал эми Кыргыз Республикасынын граждандык кодекси 1000ден ашык беренеден турат. Мына ошондуктан көлөмдүүлүгү. Экинчиси бул
мыйзамдар бул өзгөчө тартипте кабыл алынышы. Мисалы бир эле мыйзамды кабыл алуу кээ бир учурда 2 же 3 же 4 жылга чейин созулган убактар болот да. Анткени мыйзам бул коомдук мамлекеттин коомдук башкаруусунда өтө чоң ролго ээ болуп саналат. Эми мыйзамдардан кийинки дагы бир статуска ээ болгон бул мыйзамдуулук укуктук актылар жана алардын түрлөрү болуп саналат. Мыйзамдуулук укуктук актылар дегенде эмнени түшүнөбүз? Бул мыйзамдардын негизинде мыйзамдардын талабын ишке ашыруу максатында мамлекет тарабынан, мамлекеттик органдар тарабынан кабыл алынган атайын ченемдик нормативдик актылар болуп саналат. Мыйзамдан эмне өзгөчөлүгү бар мыйзамдуулук актылардын? Биринчи өзгөчөлүгү бул мыйзамдарга караганда мыйзамдуулук укуктук актылардын статусу бир аз статусу төмөн болуш. Анткени алар мыйзамдын негизинде кабыл алынат. Экинчи өзгөчөлүктөрү бул эгерде мыйзам бир эле парламент тарабынан кабыл алынып, парламент тарабынан кабыл алынса, ал эми мыйзамдуулук укуктук актылардын кабыл алынышына ыйгарым укугу бар бардык мамлекеттик органдар катыша алат. Ал эми үчүнчүсү бул убактылуулугу. Мисалы мыйзамдар көп убакытка, көп баягы убакытка кабыл алынса, ченемдик укуктук актылар мыйзамдын негизинде кабыл алынган мыйзамдуулук актылары бул белгилүү убакытка, бир чеги бар убакытка кабыл алынган эрежелер болуп саналат. Эми буларды дагы бир канча баягы түргө бөлүүгө болот. Биринчи мыйзамдуулук актынын түрү бул указ. Указ дегенде эмнени түшүнөбүз? Бул мыйзам эрежелерин ишке ашыруу максатында коомдогу орчундуу маселелерди чечүү максатында мамлекеттик бийлик органы тарабынан кабыл алынган укуктук акты болуп саналат. Указ негизинен Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан кабыл алынат. Кайсыл учурда президент указ кабыл алынат? Кээде мыйзам кабыл алынган учурда мыйзам болочоктогу боло турган кээ бир коомдук мамилелерди жөнгө сала албай калышы мүмкүн. Эске албай калышы мүмкүн. Мына ошол маселелерди эске алып, аны мыйзамга киргизиш үчүн өтө чоң убакыт жана мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгү талап кылынат да. Ал эми бул учурда мыйзам биз мамлекетте ошол абалдан чыгыш үчүн, мисалы үчүн президент убактылуу түрдө указ кабыл алынат дагы, ошол мыйзамдагы башкарылбай, жөнгө салынбай калган мамилелерди указ аркылуу жөнгө салынат. Бирок указ ошол тармакта мыйзамга өзгөртүү киргизилгенден кийин өзүнүн юридикалык күчүн жоготушу керек. Мына ошондуктан указ бул мыйзам эрежелерин ишке ашыруу максатында кабыл алынган атайын ченемдик акт. Ал эми указдын кандай өзгөчөлүгү бар? Указдын өзгөчөлүгү президент тарабынан кабыл алынгандыктан ал жалпы мамлекеттин аймагында өзүнүн юридикалык күчкө ээ болуп саналат. Жана жалпы мамлекетте өлкөнүн бардык баягы аймагында жашаган адамдар ал указдын талаптарын аткарууга милдеттүү болуп саналат. Экинчиси бул буйрук. Буйрук дегенде эмнени түшүнөбүз? Буйрук бул мамлекеттик бийлик органдары тарабынан кабыл алынган белгилүү бир коомдук мамилени жөнгө салуучу же бир коомдук мамилени камтуучу укуктук эреже актысы болуп саналат да. Укуктук нормативдик акты болуп саналат. Буйруктун указдан жана башка нормативдик актылардан өзгөчөлүгү эмне? Буйрук, мисалы үчүн, жөнөкөй бир мамилени жөнгө салат. Мен бир мисал берейин. Эгерде сиздер автобуска түшсөңүздөр же болбосо маршруттук таксилерге түшкөндө биринчи буйрук менен ал жерде кездешесиңер да. Ал жерде Бишкек шаарынын мэриясынын же болбосо ошол аймактык мамлекеттик органдарынын ошол маршруттук таксинин баасын орноткон, канча акча төлөнүшү керегин орноткон атайын бир эреже бар да. Мына ошол буйрук ал ар бир мамлекеттик орган өзүнүн аймагында орнотот. Мисалы үчүн Бишкек шаарында маршруттук таксинин баасын жана маршруттук
укуктук таксиден пайдалануунун тартибин Бишкек мэриясы орнотса, Чүй областынын мамлекеттик жетекчилик органдары орнотот. Ошондуктан ар бир аймакта тарифтер 1 сомго же 2 сомго кээде айырма болуп саналат. Ал жердеги жолдун өзгөчөлүгүнө, географиялык өзгөчөлүккө, бензиндин баасына жараша. Демек, буйрук дегенде биз эмнени түшүнөт экенбиз? Буйрук бир гана мамлекеттик, то есть бир гана коомдук мамилени жөнгө салуучу бир эрежени элестетүүгө болот. Андан кийинкиси бул токтом. Биз өтө көп токтом деген түшүнүктү өтө көп угабыз да. Токтом бул жогорку жана жергиликтүү мамлекеттик органдардын мыйзамдарды ишке ашыруу максатында мамлекеттик органдардын ишин уюштуруу жана жолго коюу үчүн кабыл нормативдик укуктук акты болуп саналат. Токтом дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Токтом албетте башка да эрежени камтышы мүмкүн, бирок көпчүлүк учурда токтом, өкмөттүн токтому мыйзам кабыл алынгандан кийин ошол мыйзамды кантип ишке ашыруу максатында. Ошол мыйзамды ишке ашырууда кайсыл мамлекеттик органдар иш алып барыш керек, кайсыл мамлекеттик органдар кандай функцияда иш жүргүзүш керек экендигин аныктаган бир ченемдик укуктук акты болуп саналат да. Мисалы үчүн, кайсыл бир мыйзам кабыл алынгандан кийин өкмөт ошол мыйзамдын негизги эрежелерин коомдо ишке ашырыш үчүн токтом кабыл алат дагы. Ал токтомдо ар бир мамлекеттик органдын ошол мыйзамдын эрежелерин ишке ашырыш үчүн милдеттери аныкталат. Аларга финансынын бөлүшүнүн тартиби аныкталат. Андан кийин ар бир мамлекеттик органдын функциясы аныкталат да. Демек, токтом көпчүлүк учурда бул мамлекеттик органдардын ишин уюштуруу үчүн кабыл алынган ченемдик укуктук акты болуп саналат. Эми дагы бир укуктук акты бул регламент. Регламент бул негизинен кандайдыр бир мамлекеттик органдын же болбосо коомдук уюмдун ички түзүлүшүн жана ички иш жүргүзүү тартибин орноткон ченемдик укуктук акты да. Кыргыз Республикасында кайсыл жерде регламентти көрүүгө болот? Бул биринчиден Жогорку кеңештин регламенти. Бул жерде Жогорку кеңеште ички тартип кандай болуш керек? Депутаттар, то есть мыйзам кабыл алуу, мыйзамды талкуулоо, мыйзам үчүн добуш берүү тартиптери кантип ишке ашырылыш керек экендигин аныктаган бир регламент бар. Бул Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештин регламенти деп аталат. Ал жерде депутаттардын күнүмдүк иш аракеттеринен баштап сессияда жана башка иш аракеттери кандай аткарылышын өзүнө камтыган ченемдик акты. Андан сырткары айылдык кеңештердин регламенттери, райондук кеңештердин регламенттери ошол айылдык жана райондук кеңештердин кандай иштерди аткарышын, кандай иш алып жүрүүсүн жөнгө салуучу ченемдик акты болуп саналат да. Эми дагы бир ченемдик акты бул устав. Устав дегенде биз эки уставды түшүнөбүз. Биринчиси бул коомдук уюмдардын иш аракеттеринин багыттарын, коомдук уюмдардын иш аракет жүргүзүүчү аймагын аныктоочу Адилет министрлигинен бекитилген, Адилет министрлигинен тастыкталган устав болсо, уставдын экинчи түрү бул баягы биз билгендей Кыргыз Республикасындагы аскердик же аскерлештирилген мамлекеттик уюмдардын ички тартибин аныктоочу ченемдик акты болуп саналат да. Мисалы үчүн, бул коопсуздук мамлекеттик органынын ички кызмат жүргүзүү уставы, аскердик устав, бул аскерге кызмат кылуунун тартиби, ал жерде офицерлердин менен катардагы жоокерлердин ортосундагы мамиле, алардын милдеттери, укуктары жана өзүнүн баягы кызмат абалдарын ишке ашыруунун негизги эрежелерин орноткон ченемдик акты болуп саналат. Же болбосо бул жанагы ички иштер кызматкерлеринин уставы бар. Бул жерде ички иштер кызматында кандай иш алып барыш керек, ички иштер кызматын өзүн кандай алып жүрүш керек, кандай тартипте, кандай кийимде, кандай бири-бири менен баягы субординациялык мамилелер болуш керек, ошону аныктаган ченемдик укуктук акты болуп саналат да. Дагы бир
ченемдик укуктук актыларга бул чечимдер кирет. Чечимдер бул мамлекеттик органдардын атайын баягы белгилүү бир окуяга же окуяларга карата чыгарган атайын жыйынтыгы деп атасак болот. Эми мыйзамдуулук укуктук актыларын биз экиге бөлүүгө болот да. Бул нормативдик жана нормативдик эмес. Биз ошого өзгөчө баягы көңүлүңөрдү бургум келет. Нормативдик ченемдик актылар бул кандайдыр бир эреже орнотуучу актылар болуп саналат. Коомдогу тынымсыз жүргүзүлүп аткан мамилени жөнгө салган эреже. Мисалы үчүн айталы, Кыргыз Республикасынын президентинин диний окуу жайларды учеттук каттоого алуу жөнүндөгү указы бар. Бул указ боюнча диний окуу жайлары кантип учеттук каттоодон өтүш керек, кандай талаптар орнотулган, бул бардык баягы диний окуу жайларына тиешелүү болуп саналат. Кыргыз Республикасында өзүнүн ишин алып барыш үчүн диний окуу жайлар мына ошол указдын негизинде каттоодон өтөт да. Ал эми экинчи указ, мисалы үчүн, кандайдыр бир кызмат адамын кызматка дайындоо указы. Бул указ биринчи указдан айырмаланып бир тартип орнотпойт. Бул указ бир маселени чечүү үчүн же болбосо бирөөнү дайындоо үчүн бир окуяга карата указ болушу мүмкүн. Мисалы үчүн, токтомдор, жанакы жер суунун аттарын өзгөртүү жөнүндө чечимдер, токтомдор. Андан сырткары баягы райондордун же аймактарынын чектерин аныктоо жөнүндөгү токтомдор, чечимдер. Булардын бардыгы нормативдик эмес ченемдик укуктук актыларга кирет. Анткени бул ченемдик укуктук актылар эмне болуп саналат? Бул ченемдик укуктук актылар тынымсыз кайталанган коомдук мамилени башкарбайт. Бир гана окуяны, бир гана маселени башкаруу менен өзүнүн баягы функциясын аткарды деп саналат. Эми Кыргыз Республикасынын укуктук булактарына Кыргыз Республикасынын конституциясынын негизинде атайын ратификацияланган жана юридикалык күчкө ээ болгон Кыргыз Республикасынын тарабынан кол коюлган эл аралык келишимдер, эл аралык конвенциялар, эл аралык актылар болуп саналат. Мына ушул эл аралык актылар дагы, эл аралык эрежелер дагы Кыргыз Республикасынын тиешелүү мамлекеттик органдары ратификациялап бекиткенден кийин алар Кыргыз Республикасынын аймагында укуктун бир булагы катары саналат. Мындай конвенцияга өтө эле көп баягы мисал берсек болот. Алардын бири баягы Кыргыз Республикасындагы түрмөлөрдүн же болбосо абактарга карата минималдык эрежелерди орноткон эл аралык конвенция. Буга Кыргыз Республикасы кол койгон күндөн баштап Кыргыз Республикасындагы абактар баягы минималдык шарттарга, талаптарга жооп берүүсү зарыл. Демек эмнени түшүндүрүп атат? Мына ошол конвенция Кыргыз Республикасында ишке то есть орнотулган күндөн баштап Кыргыз Республикасындагы абактар жана абактарды жөнгө салуу жөнүндөгү мыйзамдар, эрежелердин бардыгы мына ошол конвенциянын натыйжасында белгилүү бир тартипке ээ болушу зарыл да. Эми биз бүгүнкү баягы маектен, лекциядан эмнени түшүндүк? Демек, Кыргыз Республикасында укук белгилүү бир жазылуу абалга ээ болгон, формалдуу формага ээ болгон, мамлекеттик атайын органдар тарабынан кабыл алынган атайын ченемдик укуктук актылардан турат экен да. Кыргыз Республикасында укук. Бул биринчи Кыргыз Республикасынын конституциясы, экинчиси бул Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдары, Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаал боло турган болсо, ошол учурда кабыл алынган мыйзамдар, Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан кабыл алынган указдар, Кыргыз Республикасынын жогорку бийлик органдары тарабынан кабыл алынган токтомдор, уставдар, регламенттер,
жана Кыргыз Республикасы тарабынан бекитилген, ратификацияланган эл аралык ченемдик актылардагы Кыргыз Республикасындагы укуктук эрежелердин жалпы бөлүгү болуп саналат. Демек биз эмнени түшүндүк? Демек Кыргыз Республикасындагы укуктук система, укуктук эреже мына ушул биз жана кайталап өткөн жалпы укуктук булактардын негизинде түзүлөт жана коомдогу тартипти жөнгө салат. Эми бул ченемдик укуктук актылардагы дагы бир токтоло турган нерсе бул ченемдик укуктук актылардын иерархиясы. Кыргыз Республикасында эң жогорку мыйзамдык күчкө, укуктук күчкө ээ болгон мыйзам бул конституция, андан кийин конституциялык мыйзамдар, андан кийин кодекстер, андан кийин мыйзамдар кирет, жана андан кийин ошол мыйзамдардын негизинде кабыл алынган ченемдик укуктук актылар. Ченемдик укуктук актылар баягы иерархиясы тарабынан кандай бөлүнөт? Биринчиси аларды кабыл алган мамлекеттик органдардын статусуна жараша. Бул жагынан эң жогорку баягы юридикалык күчкө Кыргыз Республикасынын президенти, Кыргыз Республикасынын парламенти жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү, жогорку соту кабыл алган ченемдик актылар кирет. Алар жалпы Кыргыз Республикасынын территориясында юридикалык күчкө ээ болуп саналат. Экинчиси бул областтык администрациялардын кабыл алынган ченемдик укуктук актылары. Алар ошол ар бир өзүнүн област, тиешелүү областтын гана аймагында юридикалык күчкө ээ болуп саналат. Үчүнчүсү бул райондук бийликтин, райондук администрациялардын жана райондук кеңештердин кабыл алынган ченемдик укуктук актылары. Булар токтомдор болушу мүмкүн, регламенттер. Булар дагы ошол райондун аймагында гана юридикалык күчкө ээ болот. Ал эми төртүнчү иерархиядагы ченемдик укуктук актылар бул айыл өкмөттөрү тарабынан кабыл алынган ченемдик укуктук актылар. Ошондуктан мамлекеттик органдардын ээлеген кызмат абалына жараша ченемдик укуктук актыларда белгилүү бир иерархиялык түзүлүшкө ээ болуп саналат. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн.